حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع أن قال حدثنا بشر ابن المفضل أن قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراء لقبلت ولو دعيت عليه لأجبته. Hazreti Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi aytat, "Manga Bishr ibn al-Mufaddal aytdi" deydi. Al Said'den, Said Qatadadan, al Hazreti Anas ibn Malik'ten aytat. Peygamber aleyhisselam aytdi deydi, "Egerde manga belek kılınsa koydun şirağı. Oşonu kabul kılatilem" deydi. Kolcilik dep aytат. Kebirem kolcilik çoğuna olup kalat, biroq bu yerде koydun şirağı. Bir şirak belek kılınsa, oşol şirakты kabul kılatilem. Egerde biri şirakты bışırıp çakırsa, oşogo жооп берип барат элем дейт. Эмне тамак бар, биринчи первутара түрөтү барбы, салаттан 3-4 түрү барбы, мукассарат деп жанагы семишкелер барбы, жокпу деп сурап отурбайт элем. Бир ширак бышырып чакырган болсо, ошого дагы бара берет элем дейт. Деги эле пайгамбар алейхиссалам сөз сүйлөп атканда, сөздү кооздоо үчүн жасалма кылып сөздү мында кооздоп айтканды жаман көргөн, анан конок чакырганда кыйналып, мындай бир кыйналып тоскон конокту дагы жаман көргөн. Bizde mına oşunda konuk gele turgan bolsa ağa emne jarım ay dayardanış degen bar da. Dayardanıp otur birinci algan nersen kийинки akırkı dayardanıp бүткөн eskirip dağı kalat kede. Çınmı? Şunçalık maşakat menen. Beken aka degen bir taksırыбыз бар, davatçı bilesiңерби? Көп konuk barabыз, şu Beken akанын үйүнө барсак, дайыма дасторкон толко желе турган нерсе гана коюлат да. Кетип атканда дасторкон толтуруп, бирок таптаза кылып барын жеп анан кеткен болосун. Мында көрсөтмөгө ярмарка коюла турган нерсе бул дасторконда болбойт. Мен айтам, чыныгы мусулманчылык сыпатына ушундай. Эмнеге аяка коюлду? Кайра коёсуң, кайра кээ биринде сен 100 жолдоштор койгон болосуң, мисалы үчүн. Аныкы коюлат, бары желет, анан дасторкон шо менен кетет. Пайгамбар дасторкону мына ушундай болгон уматты бир тууганым. Жөнөкөй кичипейилдүүлүк мына ушундайча. Экинчиден, адам аз нерсеге чакыра турган болсо, демек көп адам чакырган мүмкүнчүлүгү болот деген сөз. Адам аз нерсеге чакыра турган болсо, демек көп адамдын чакырган мүмкүнчүлүгү болот деген сөз. А канчалык адамдар бири-бирине зиярат болуп чакырыша турган болсо, ушунчалык деңгээлде махаббат, жакшылык, үлпөтчүлүк пайда болот. Адамдарда душмандашуу жок болот. Бир жолу апиште жашайбыз. Жашса кошуна айтат, "Şu men күйөөгө тийип, төрөп, аны 7ге чыгып калыптыр. Нике кыйдыр элекмин" дейт. Мен айттым да, "Дай мен кыйып берем" десем, "Уй, ага ойлонушум керек мындай". Десем, эмне десем, көрсө, ал жанагы нике кыйганда келе турган коноктордун чыгымынан коркуп нике кыйбай жүрүптүр да. Куданын кудурети. Азыр эми түшүнүп калышты, бирок бул деген бир 10 же 15 жыл мурдагы окуя да. Болсо күнүгө конок үйүндө. Мен уктасам эле радио угулуп, кечке радиого көрсө үйүндөгүлөр, достору ырдайт экен. Артисттер экен, алар телевизордо жүргөн кишилер экен, анда таанып алыптыр экен. Ошолордун бирөө күйөөсү экен. Мен айттым, ана конокторуң келгенде эле мен чыгып, ушундай нике кыйып берем десем, болот деди. Эртеси кыйып бердим, ушунда 7 жылдан бери нике кыйбай жүрүптүр да. Ошондон коркуп. Ошондон адамдарда нуфрат пайда, махаббат жок болуп калат. Аз нерсеге дагы адамдар конок чакырганды үйрөнүш керек, жана барганды үйрөнүш керек. Негизи сен көп нерсе үмүт кылбай барсаң, аз нерсеге разы болосуң. Бирок элестетип алып бар, аз нерсе көрүп калсаң, кыжанат болуп каласың дагы, кайра капа болуп калыр. Анда ниетиң оңдоп барганы. Акчалган болбойт деп айтабыз да медреседе. Анан айылга бардым, 2-нчи курста окуп атабыз. Анан биринчи күнү акча берди. 20 сомдон берет экен. Кызыгыл адам дагы иштеге деле келбейт, бирок ушунда берет экен да, катма окудуңар деп. Анан мен алгым келбеди, анан бирок беришти, жаман көрүп алдым. Эртесинчи 3-нчү күн анан келатканда, мындай мага жетип анан кийин акчасы түгөнүп кайра чүнтөн кылып алса, мага бербейт окшойт деп үмүт кылып калып. 3 эле күнү көнүп калат экенсиң да качы нерсеге. Ошо адам дайыма даярдаш керек экен да бул нерсегечи. Даярдаш керек экен. Жок да дайыма. Неге дайыма ниет кылгандай эле ошондой арам нерсе, макруh нерсе көнүп кетпеш үчүн дайыма адам аракетте болуп туруш керек урматтуу бир тууган. حدثنا محمد ابن بشار أن قال حدثنا عبد الرحمن أن قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. Hazreti Cabir ibn Abdullah aytat, Peygamber aleyhisselam kaçır minip gelgen jeri jok deyt. Mağa gelgende jana bir zaun degeni at. Бирок араб эмес аты. Арабский аттар кымбат билесиңер да. Анан араб эмес түрктөрдүн аты бар.
Arap emes, atdagı mingen jok, kaçırdagı mingen jok, jö basıp geldi deydi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Abu Bakr menen Hazreti Jabirdi ziyaret kılıp gelgende ekö jö basıp geldi deydi. Peygamber jö da basat ele. Şu kökjerdagi uydan beyaka çeyin bizge 1,5 kilometr. Emi jö geliş tozok kıyamet uşaka çeyin. Görün bip bip damla şu alın bip. Anan taksimen ketip atan, taksi uyat, astagfirullah, men kançıp ketem deydi. Anan bir gün bir otun tartıp ketip atjan, arkasında tereşik otun bar, oşoga meni salıp aldı. Bolboyt, eldim bar karap kaldı. Taksir bolboyt. Jetele apken oturguzup koydu men. Astagfirullah, çapanım bar başkalar, onu maşinesi ma zor oturam men, kayakmay bolup kattım tipti. Apkelan biyaka çürülen kayrak, men taksir dedi. Men atayın bu arıktayın da atan peygamber non jaman göröt. Oşoga men munda kişine bir özüme keleyin de atan men. Niye? Manga sen mümkünçülük ber jaşaganga bolboy bir yerde özü. Şunday. Zaten ben de giyin olasınız gereken de bayağı. Marakkanı kınday kılıp mı? Giyin olasınız bak. Tağını vakanda kılıp da. Bu anaday olup bilmesin de. Oşanda kılıp toşap kaldım düşe. Biroq mağa oşoğun hiç kim yok eken başka. Dar öyle tağını oladı da. Damla da öyle görüp kırattın da öyle. Kayakka varsan bilip olatçı. Oşenti Peygamber aleyhisselam jö basıp şentip gelişetele deydi. Emne üçün Peygamber sahabalara ziyaretke barganda öte kiçipeli bolgon üçün jö dagı basat ele. Tağırak aytkanda daima onun menen жүрген peygamberimizin daimi adat emes ele. Balki muşu gündörgө de zarıl mesele. Eң ele kıyın biz eң maşina köp bizde bardık ele maşina menen 100 metrege maşina 200 metrege maşina menen maşina jok жүрбөй kaldık bardığыбызda. Basıp жүргөн den soğluğa paydalуу, şaардын awasına paydalуу, жолдогу тыгын эмеске paydalуу, köp nersege paydalуу. Oşonu biz basуу madaniyet kalıp kaldı da. İlgeri basıp koyçu. Nigeriyada bir tuğanımız var, biz menen çok okuşu işte sabak beret Arap dilden. Askarda okup ketken talastık jigit. Aytat, ayerde 5 kilometr, 10 kilometrdi, şöneli basıp koydu adamlar deydi. Adamlar da bir semiz görбөйсүң, 1 gram eti yok, aşık adam görбөйсүң deydi. Bizdikin görsen maşallah betine ele görünüp turat. Kaymaktar uşunda kadimgidey bolup. Oşon үчүн жөө баскан маданият пайгамбарда бар эле, кичипейдүү жана сүннөттө урматтуу бир тууганым. Бирок кээде пайгамбар алейхиссалам өзү дагы эмне унаа менип жүргөн учурлары дагы урматтуу бир туугандарым бар. Haddasana Abdullah эми жанагы качырган жанагы түрк аты деген сөзү арзан унаандагы имген жок эле. Болбосо ошону имет болчу дейт. Сөзсүздө кымбат унаа минбейт эле дейт. Арзан унаа кээде арзан унаа дагы жок, жөө дагы жүрөт болчу деп. Ошон үчүн жөө жүргөн үйрөнүш керек. Өткөндө бирөө келет, айтат, мен сизге наразылык билдирейин. Эмне болуп кетти? Сиз өзүңүз базарга барат экенсиз. Алла, барам. Bir günü varıp baldarına giyim alıp berip atsız deydi. Ova desem, uşu tuğra emес taksir dedi. Şu adamlar jaman aytıp kalıştı. Alam bütün bazardın bar aytты, astagfirullah, mınдай kılgan bolboyt dep aytты. Nege bolboyt? Desem, bazarga bargan molda kişi alımlarga bolboyt. Men ayttım, birinciden alım emes, ikinciden dedim, peygamber özü bazarga bargan. Şu peygamber bazarga bargan üstünde kılıp bargan adamlar, iyi peygamber bazarga baraba dep jaman daha görüşkön. Jaşo şonu menen jaşo, men baldarıma giyim alıp berösem, eş belak kep beröp bargan, giyim alıp beröp. Misal üçün. Ölçöp alıp berip sodalaş alıp berip bastan oşonu biröөлөр aytat eken, jok bul tasbittarda oturuş gerek eken dep. Bizde pop kılalı ora kebir. Poptor da oşonda. Jaşöösü bölek başka, bizdeki jaşöös birde aralashkan bar urmatуу bir tууганым. Oşo menen musulmançılık. Kebirler var go. Namaz okuy turgan bolsa bir jakka iштебеш керек, башка кылбаш керек, мечитте отуруп алып мечиттен чыкпаш керек. Din oşunday degендер, булар динди туура эмес түшүнгөн адамдар. Al bizim dinimizden emez. Oşol musulman adam daraqın тазалап иштештере мүмкүн, өтө оор жумуш иштеши мүмкүн мисал үчүн, канал иштеши мүмкүн. Бирок намазды өз убагында окуй берет. Силерге болбойт да деген жок. Бизге арам нерсе болбойт. Арак саткан жер иштегенге болбойт, тараздан алдаганга болбойт. Бирок эң ыплас деген кир жумуш, бирок акчасы адал иштин бардыгы бизге боло берет урматтуу бир тууганым. Hazreti حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أن قال حدثنا أبو نعيم أن قال أنبأنا يحيى ابن أبي الحيثم العطار أن قال سمعت يوسف ابن عبد الله ابن السلام قال سماني رسول الله يوسف وقعدني في حجره ومسح على رأسه. Hazreti Yusuf ibn Abdullah ibn Salam degen adam bu jaş sahabi. Aytat Peygamberimiz aleyhisselam meni Yusuf da atadı deydi. At koyuptu Peygamber aleyhisselam bir balaga Yusuf deb. Aq'adani fi hacrihi je fi hacrihi je hicrihi. Anan astına alıp oturdu deydi. Peygamber bana astına alıp oturdu deydi. Anan menin başıma sıladı deydi.
Sılagan olturguzgany kийин bolsa керек, at койгондо өзү эстей албайт, айтып беришти. Анткени ат койгон, пайгамбар ат койгон айтып жүрүштү, а кийинчерээк пайгамбар астына алып отурганды дагы билет экен, башынан сылаганды дагы билет экен. Ошон үчүн жаш балдарды эркелеткен башка калган пайгамбарыбыздын кичипейилдүүлүк, урматтуу бир тууганым. Анан башын сылаган береке. Башка бир риваятта вада ли бил баракат. Ошон үчүн жаш балдар астыңа келип калса, кур өткөрбөстөн башын сылап дуа кыл. Сага жөн алып кирбейт, учурашсын, дуасын кылсын, берекесин кылсын деген пайгамбардын бир дуасы жаттап ал. А'удука би калиматиллахи таамати мин кулли шайтан ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Ошон жаттап ал да бардына эмне береке кылып, дуа кылып бер өзүңнүн балдарыңа, башкалардын бардыгына. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам ат коет эле адамдардын балдарына. Адам айтып жүрөт, ушунда ат коюп берген башка деп. Кече бир түрк таксир менен сүйлөшүп калдык. Балаң аты ким десем, балам аты дейт. Эме дейт? Атка деди. Аткасы эмне эмес? Өзү атка деген сөз экен. Такварак деген, эң таква деген сөз экен да. Бир молда коюп берип, мен айттым, бу ат оюңа келбейт эле, кантип койдуң деп айтсам, паланча чоң алымдан суратып койдургам деди. Адгасы эмне? Атка экен көрсө. Таквадан, эң таква деген сөз экен да. Мен айттым, жакшы экен, менде кийин биринчи атка коюп берем дедим, атка деп.